Biz para vergen partiya emesiz, biz bara vergen partiyabız. Biz pasport çoğultkan partiya emesiz, biz doğuş çoğultkan partiyabız. Biz formayı taşıgan partiya emesiz, biz ellerinin aldına adilet taşıgan partiyabız. Anan айтып отырды азыр тиги Атамекен партиясы акча таркатып атат депчи. Ушу кантип болсун? Биз акча таркатып берип акча таппай жүрүк. Биз калыстык таппай, чындык таппай жүрүк. Biz ne geldik? Erkelep gelgen jokпуз да, biz ertelep geldik. Oşo baylardın partiyası barıp altırıp pasportun barını kaldırбай alıp ketpesin, forma ekimine tokmokko göçürüp ketpesin dep, oşol korkunuştan koңгуроого agıp geldik. Anan akça tarkatып atır deyт. Akçanı kim tarkatып aтканын айылдагы жаш балдар жакшы билет. Акчаны 3 партия таркатат. Бийликтин сөзүнөн чыкпаган, бийликке ыктаган кошоматчылар 30 жыл бою Кыргызстанды тоноп келген олигархтар ошолордун агитаторлору таркатып атат. Опасный адамдар таркатып атат. Биз акча таркатпайбыз. Биздин келгенибиз себеби бир эле нерсе, биз силердин Нурманбет айылынын тургундары добушуңарды карызга сурап келдик. Башка бизде максат жок. Бизден акча жок. Акча болсо биз деле жатмакпыз. Балдарды жалдап коюп, обондорду жалдап коюп. Азыркы күндө Кыргызстандагы эң актуалдуу маселе бул добуш кылган согуш. Мына таласты 2 күн кыдырдык, төө бурчак жөнүндө бир маселе болгон жок. Көлдү 3 күн кыдырдык, алма өрүк жөнүндө маселе жок. Алардын баасы жөнүндө сөз жок. Мына чүйдү бүгүн түрө кыдырып чыктык. 4 күндөн бери кыдырып жүрөбүз. Кызылчаны, арпаны, буудайды, жүгөрүнүн баасын сураган жок. Алардын баасын эмес, адамдын баасы кымбат болуп атат. Бүгүн добуштун баасы кымбат болуп атат. Добуш канчага чыкты атат? Паспорттуңардын баарын чогултуп кеттиби? Чогултуп кетти. Айылда жүрөбү? Агитация кылмыш болду. Жүрөт, эл аралап жүрөт. Биз ошол эл аралап жүргөн коркунучтан коркуп алдыңарга келдик. Ошол модалап, содалап жибербегиле добушуңарды. Адамдын жалгыз байлыгы бул жан дүйнөсүндөгү добушу. Жалгыз гана байлыгы да, бийлиги да ошол. Башка жок. Ошол силердин байлыгыңардын баркын жок кылып атат. Бийлигиңердин наркы жок кылып атат. Ошол добушуңарды акчага баалап алып атат. 5 жылда бир келген бийлигиңерди бекерге алып атат. Biz oşonu aytıp koyun деп geldik. Buna Атамекен партиясının talapkerlerini gördüңөрбү? Аксакалы мен. Аксакалы мен. Başka hiç kim yok. Anan айтып атпайбы? Атамекен партиясына başka partiyalarda кылып алдына сулууларын коюп койгон, улуулардын артына коюп койгон депчи. Жок. Биздикин карагыла улуусу мен. Сулуусу ким экенин өзүңөр таап алгыла. Алардыкын тизмесин карасаңар жүрөгүңөр түшөт. Ошо жүрөгү түшкөн үчүн алар сүрөттөрүн илбейт. Сүрөттөрүн илбейби биздей болуп? Жок деген эл көрсүн да, жүзүн көрсүн да, ким келатканын көрсүн да. Жок. Жолборс терисин жамынып, артында жатышат, тиштерин чукушуп. Алар чемодан акчаларын жиберип койгон, агитаторлорун жиберип койгон. Башка кылган иши жок. Анан азыр бул шайлоо таза өтсүн деген талап президент тарабынан коюлган менен эң ыплар шайлоо элди аралап жүрөт. Эң ыплар шайлоо. Бийлик билгенин кылып атат, байлар байлыгына таянып баксыларын жөнөтүп атат. Туурабы? Анан ушундай кырдаалда жаңы дем деген жаштардын партиясы жардамга элге келди. Мына силердин алдыңарга келди. Тилемчилеп добушуңарды карызга сурап келди. 5 жылга белеке кереке бергилечи, биз силерге иштеп берейик деп. Ушунун неси жаман? Добушуңду сатпа, Атамекениңди сакта деген уран менен жүрөбүз. Башка уран жок бизде. Мына иштей турган балдар. Кимисин айта аласыңар? Ушулар кылмышка шектүү деп, ушуларды жолубузда Кыргызстанды тоногонду кимисин айта аласыңар? Бар бекер ошондой. Мен керт башы менен кепилдик берем. Андай бири да жок. Анан бизди мына азыртан акча таркатып атыр деп жамандады. Буга чейин эми таң каласың да. Эч таппай калганда Атамекендин арасынан булар арасында бир Кытайды кошуп алыптыр деди. Уктуңарбы ошону? Ал Кытай эмес, ал кантты кореец да. Кантта төрөлүп өткөн силердин жетекчилер кореец да. Анын фамилиясы Ким Сен Ин. Кыргызчасы сен кимсиң? Анын аялы базар көргөндө кайнатасы Атамекенди түптөгөн, күчтөгөн киши да. Ошону да Кытай кылып салды да. Мен көп жерлерде айттым, Атамекендин арасында Кытай бар болсо, ал менмин дедим. Мен уруум Кытай. Кече Токмоктондо 2 Кытай таптым. Ал бүттү, анан кийин булардын тилеле сайрайт, булар колунан эчтек келбейт деп чыгышты. Эми биз колубуздан эчтек келбесе дагы биз урдаганды билбейбиз алардай болуп. Биз тоногонду билбейбиз да, биз оңогон деген аруу максат менен баратпайбы? Анан азыркы күрөштүн баасы өтө кымбат.
Doğuşтун баасы ниче кымбат, анткени күрөштүн баасы кымбат. Анткени марада бул Кыргызстандын келечеги турат. Же Кыргызстан жок болот, же болбосо Кыргыздын элинин кайгысы жок болот. Ал үчүн бир гана нерсе керек. Артыбызда 3 партия келет. Ошолордун адамдары келет же келбейт. Бизде болуп келбесе деле керек. Бизде болуп эл алдына чыгып айтпаса деле керек. Алардын акчалары келет. Пачкалар келет. Кече 3 айдын ичинде силерди камап койду, үйдөн чыкпагыла деп камап койду. Масканы бүгүн бир атат, а кече бербейм. Ушул 5 сомдук масканы 25 сомдон сатышты. Тендерге чыгарып туруп. Ошода каткан акчаларын бүгүн силерге жарымысын берип атат. Мына 6 миллион доллар, ар бирге 100 доллардан болчу, туурабы? 600 миллион доллар кредит келди. Кана? Анан ошолордун баардыгын азыр шайлоого келди, 5 жылга бийлигин бекемдеш үчүн силерге акчалары келди. Биз ошол режимге каршы, ошону жиберген арт жактагы көпөстөргө каршы ноонда көчөттөр чыкты, жаштар менен карт баштар чыкты жарышка. Биз ушуну ажыраткыла, калк, биз силердин алдыңарга келдик. Алдасаң болот, жаш башты кантсаң болот, карт баш деп, карт баштар дагалдып атат. Булар коркунуч туудуруп атат. Ошон үчүн бизге бүгүнкү күндөн бүгүн эле эмес, күнүгө куугунтук. Күнүгө куугунтук, ар кандай. Ойлоп атсаңар керек, бизди жыргап эле бусик менен кыдырып жүрөт булар деп. Жок, кечирип койгула. Биз бир күндө 5 жерге жолугуш өткөрүп атабыз. Алардын чогулушуна эл келбей атат. Алардын отурушуна эл барбай атат. Мына кече көлдө өткөрдү, бүт мугалим врачтар барып кубалап барды. Бардыгы бата келгенси баштарын салып отурушту. Силерде болуп үйдө отурушкан жок. Анткени алардын бардыгы паспортланган, паспортун алдырган, укугун тебелеткен, добушун алдырган адамдар болуп отурду. Айла жок. Ошодо отурушту. Мына көрдүңөр да. Өзгөндө эмне кылды? Мектептин директору кол алдында мугалимдер барып кордоп атат. Келесиңер, добушуңарды бересиңер деп. Ушул да шайлообу? Ушул таза шайлообу? Каякта карап отурат башкы прокуратура? Эгер Атамекендин бирөөсү акча таркатса, алеки заматтар барып камап коймок. Алар паспортуңарды чогултуп кетпеди. Паспорту чогултуп кеткен бийлик бул элинин намысын чогултуп кеткен бийлик. Силердин намысыңарды сатып алган бийлик Кыргыздын элин, жерин, кенин эртең эле сатып жиберет. Сатмай жутмай замандын адамдары келе атпайбы? Ошол 3 партиянын тизмесин карагылачы, мен ачыктай эле берейин. 4 спикер келе атабы? Міне бүгін жогорку кеңеш иштебей турат. Бардыгы шайлоо кетип калышпады. 120 депутаттын 100-ü келе атат. Апыр-тапыр артта калган ак капыр деп, аксагы да таскагы да келе атат. Баары келе атат. Төрага баш болуп, 2 спикер төш болуп. Эч ким калган жок жогорку кеңеште. Акылбек менен Каныбек, Кожобек менен Зарылбек эле калды болуш керек. Калганын бардыгы келе атат. Силер сүйгөн, силер келечелеген чимкирик дегендер баары келе атат. Биз ошолор аз болсун, ошолор келсе дагы кыйратпайт. 5 жыл элдин канын сурат, жок дегенде алар аз болсун, биз көп бололу. Бир элдин жүгүн көтөрөлү деген эле тилек менен добушуңду сатпа, Атамекенди сатпа деген уран менен кыдырып жүрөбүз. Бүгүн 32-чи чогулуш. Алар бир да чогулуш өткөргөн жок. Алар интернет аркылуу эле, телевизор аркылуу эле реформа жасайбыз, жүрөгүмдө Кыргызстан, Евразиянын жүрөгү, башканын жүрөгү. Келбейби бизде бул? Эл алдына бизде бул дебатка чыкпайбы? Ушул жерден айтышалы. Эмне үчүн элден качат? Эмне үчүн элге жакын барбайт? Жүздөрү күйүп калган. Жүздөрү күйүп, алар силерге күйбөйт. Алар эртең келечекке да күйбөйт. Аларга отурган жери керек. Анан ошондой шайлоодо биз силерден калыстык сурап келдик, чындык сурап келдик. Авир менен акчанын күрөшү жүрүп атат. Авирдин баасы акчадан төмөн түштү. Намыстын баасы карыздан төмөн түштү. Кыргыздын келечеги байлардын келечегинен дагы төмөн түшүп кеткен деп биз силерден ажыраткыла деп жардам сурап келдик. Ушунун эмне жамандыгы бар? Талашка барсак биздин баннерди айып салды. Көлгө барсак айып салды. Сокулуктан светти өчүрүп салды. Ушул биздин бийликтин бизге кылган мамилеси. Ушул бийликтин элине кылган мамилеси. Ушундай бийликтин кереги барбы? Эмне үчүн алар көпөстөргө кызмат кылат да, мындай көчөттөргө кызмат кылбайт? Чындыктын дагы чыгышы батышы бар дегендей, акыры учуру келет да. 30 жылдан бери тоногондор, Кыргызстанды жок кыла турган адамдар кайра келип биз баргыла остотса ким ишенет? Ошого ишенген балдар жүрөт азыр. Ошолордун офисин тегеректешип, жазышып алып турган акча таркатып жүрүшөт. Булар өз элдин чыккынчылары. Өз элдин душмандары. Убакыт келет, ар кими ошол акча таркатып элинин добушун сатгандар мыйзам алдында, ыйман алдында керт баш менен жооп берет. Мен ошого кепилдик берем. Мен ошолорду акча таркаткандардын ар биринин артынан түшөм. Арыз жазып, ошолорду айып салдыртам.
Biz bugün ayıp төлesek, alar erten ayıp төлeydi. 220 миңден 260 миңге чейин штраф төлейді. Алар ойлап алсын, бүгін 20 миң сомды алабыз, паспорт жоғалтабыз, төлеп беребиз, әрбір добуштан 1000 сомдан алып калабыз, байып калабыз депчи. Жоқ, кечирсин. 4-октябрдан кейін ошолордун эчкимге кереги жок болот. Жанагы алдаган, жалдаган, артында турган олигархтар качып кетет, сатып кетет. Алеки заматта сатат. Ошону түшүнүп койсун. Бул добуш сатуу, адамдардын эркине тоскоолдук кылуу бул кылмыш. 192 жазылган жаңы кодекс мына жакында биз жогорку кеңеште кабыл алганбыз. Ошого ылайык 2,5 жылга соттолот. Ошолор соттолорун билбей жүрүшөт. Октолуп, топтолуп. Мына кылымдын кылмышкерлери, кыргыздын кылмышкерлери, коомду ушулар иритип атат. Илгери дүжүр чалдар болсо, азыр дүжүр балдар көп. Жүрөт ошолор. Мекендин эртеңкисин билбей жүрбөйбү? Өздөрүнүн келечегин өздөрү балта чабып жүрбөйбү? Алар бизге жардамга келгендин ордуна, жаңы демге жардам келгенде бизге каршы жүрүшөт. Биздин баннерлерди айырып жүрүшөт. Биздин баннерди айырып салсын. Бирок бизди жолдон кайрып сала албайт да. Бизди камак салсын, сабап салсын. Бирок акыйкатты, чындыктын баарын чынжырлап, байлап сала албайт да. Бар да эл. Биз эмне үчүн элге жакын келдик? Анткени биздин артыбызда эл бар. Элдин арасында чындык бар. Ошол чындыкты издеп келдик. Биз элге жакын келдик. Алар эмне үчүн келбейт? Эмне үчүн силерге келип убада бербейт? Келе албайт, бере албайт. Беттери бетон, жүрөктөрү муз, көөдөнү көр, көздөрү да көр. Ошон үчүн урматтуу Нурманбет айылынын тургундары, биз мына ата мекендин көрдүңүздөрбү? Мына Элдар Абакиров, Кегеттинин баласы, экономика министринин орун басары болуш деген эң жаш өкмөттүн кадры болчу. Азыркы президент менен да бардыгы менен иштешти бул. Бирок bir жылда 40 миллиард сом өз алдынан өкмөткө эмес чөнтөккө кетип жаткан өз көзү менен көрдү. Ошол коррупцияны көрүп туруп, мен ушул бийлик менен бирге кийин жооп берип калбайын деп намысына уятта салып, кызматтын курмандыкка чалтырып мына депутаттыкка кетип атат. Мына Элвира Сурабалдиева, өзүңөрдүн кызыңар. Буну бизге кирерде өкмөт өпкөсүн үзбөк. Туурабы? Же танда, байлыгың танда, же айлыгың танда деди. Бул мен айлыкты тандайм, байлыкты тандайм деп бизге кирди. Бизнесин бардыгын курмандыкка чалып. Бир дагы бизнесмен оппозициялык партия менен бара албайт. Оппозициялык партия менен барыш оңой эмес. Ар дайым бычакты мийизинде жүрөсүң. Коркунучтун алдында жүрөсүң. Биз ушуну батынып баратабыз. Элдин эртеңкисине, келечегине, кыргыздын келечегине бир кызмат кылалы деген аруу тилек менен чыксак, бизге болгон куугунтук күч, бизге болгон тоскоолдук күч, бизди элдин добушуна алып кетет деп, алар паспортуңарды шыпырып кетти, форма экимен алып кетти. Азыр тетиге Аламединдин элдин сыгаттагы токмокко ташыйт. Жана паспорту берип койгондор ойлобаса керек да, биз эртең баргандан кийин аларды жайлайбыз, буларды шайлайбыз деп жок кечирип койгула. Силерди алар алдатпайт. Алар онес акылдуу. Алар шайлоо участкасына барсаң тизмеден чыкпай каласың. Сен тек отур алда бусикке дейт да, бусик алып барып базардагы малдырдагы хорооңор менен апарып токмокто шайлатат. Ошол жерге бара алып туруп турасыңар. Пленге түшкөн немистердей болуп. Ал айылдын балдары киргизбейт, но башка айылдан келди, но Нурманбеттикке кирбейле, өзү шайлап кетебиз деп. Мына азыр чыгышты. Мына Кегеттинин балдары чыгыптыр. Биз бир дагы башка айылда форма 2 менен келгендерди киргизбейбиз деп атат. Анткени алар сатылгандар, биз сатылгандарды киргизбейбиз, биз айылыбызды таза кармайбыз деп атат. Мына кыргыздын жигиттери. Мына кыргызга кызмат кыла турган жигиттер ушундай болуш керек. Ар бир айылда башка сатылган адамдарды киргизбей койсо эле, коррупцияны киргизбей койгон болот. Ошондо оппозиция менен коррупциянын мелдешини финалдын этеги чыгат. Бул чындык менен байлыктын күрөшү, бул арам менен адалдын күрөшү, бул жамандык менен жакшылыктын күрөшү, ак менен каранын күрөшү, үмүт менен күйүттүн күрөшү, акча менен авирдин күрөшү. Авир кыргыздын авири. Биздин ата бабалар добушун саткан эмес. Биздин ата бабалар кенин саткан эмес, элин саткан эмес, жерин саткан эмес. Эмне болуп баратабыз кыргыздарым? Добушту сатып байыйбызбы? Кум төргө байыбаган. Алар кум төрдүн алтынын саткандар биздин добушубузду топтоо менен сатып алып коет. Алар эң ириде азыр элдин аң сезимине, чең кырымдардан бери маданияты күчтүү, мамлекет күчтүү кыргыздардын аң сезимине
эксперимент жасап атат. Бұл қырғыздар қандай болып қалды екен? Жан дүйнөсүн сатып алсақ болот бекен деп тұрып, добушту сатып алып, биздин элдин айырынан экзамен алып атат. Біз ушуга келип калдыкпы? Маймылдарга эксперимент жасачу эле го. Малга эксперимент жасачу эле го. Эми бизге эксперимент жасап атса, биз ошол бийликке чуркасак, бизди урпактар унутабы? Тарыхта кандай кылабыз? Жанагы акча чогултуп, акча таркатып жүргөндөр, жанагы фашисттик Германиянын убагында тымызын кызмат кылгандарды полицай деп койчу, билесиздерби? Ошондой болуп каратак менен калат. Алар айылында аралап баса албай калат. Алардын укум тукумуна так кетет. Сенин атаң өз убагында бийликтин камчысын чаап, бийликтин акчасын таркаткан, элдин добушун сатып алган акмак болчу деген каратак менен калат. Андыктан урматтуу Нурманбет айылынын тургундары, мен сиздерге терең ишенем. Ушул жерге келгендердин бардыгы, мына ак калпакчан аксакалдар, мынагы эжелер, намысын бербегендер, паспортун бербегендер. Мына ушулар коомдун күзгүсү, коомдун үлгүсү ушулар. Биз ушулардан үлгү алайык. Буларга деле келди. Айтты балдарына, балам, уят. Ошонун 5000 сомун алганча таң озурай деп, ачка калганым жакшы деп аткандар чыгып атат. Мына ушундай гана коом менен биз бийликти сындыра алабыз. Жана артыбызда келаткан банкирлерди, байларды, көпөстөрдү, 30 жылдан бери Кыргызстанды тоногон генералдар, министрлер, акимдер, губернаторлар бары каптап келатат. 4 транспорт министри келатат. Жол салбай эле кол салгандардын бардыгы. Камалгандар келатат. Соттолгондор, жоюлгандар бары келатат. Жана 3 партиянын тизмесин карап койгула. Жүрөгү өртүшөт. Ошолор келатат, ошолордон алытпайыкпы? Коомду бир аз жаңылатпайлыкпы? Тарыхка бир аз жол ачпайлы, урматтуу туугандар? Качанга чейин башыбызды чыркыйтып, оппа леппай деп кошомат кылып жашай беребизби? Учур келди го, неден коркобуз? Мына биз коркпой чыктык. Коркпой чыктык. Бизде ар кандай коркунуч бар. Бизде азыр бусигис менен эле бир КамАЗ менен былчыйта койсо бүттү. Капут. Биз коркпой эле жүрөбүз баарыбыз бир. Биз деле башыбызды баталага сайдык. Алса башыбызды алат, бир өмүргө бир өлүм деп. Ошо бизге каршы чыгып атат. Жанагы акча таркаткандар, алар ириде бизге каршы чыгып атат, келечекке каршы чыгып атат. Мына ушундай кезде карапайым калк, силер бизге жардамга келгиле, силер калыстыкка келгиле, силер акыйкатка келгиле, силер чындыкка жардам бергиле. Биз болгону ушуну гана сурап келдик. Биз кыргыздын намысын чогултканы келдик. Биз кыргыздын чыныгы добушун карызга сураганы келдик. Биз паспорт чогултканы келген жокпуз. Мен сиздерге ишенем. Чүйдүн тургундары, Батырдын урпактары бул жолу байлар менен, бандиттерден, банкирлерден, базаркомдордон ажыраткыла бизди. Атамекен ар дайым жардамга келген элинде. Эл бир жолу Атамекен партиясына жардамга келишкен. Мындан ары шайлоо жакшы болбойт. Же биз биротоло кутулабыз, же биротоло утулабыз. Кинонун аягы ушундай менен бүтөт. Же комедия менен бүтөт, же трагедия менен бүтөт. Андыктан жанагындай паспортуңарды берсеңер дагы добушуңарды бербегиле. Форма 2 менен тизмеге макулдуңарды бербесеңер дагы жүрөгүңөрдү бербегиле. Бизди шайлайсыңарбы? Бизди шайлабасаңар, бизди жаман көрсөңөр, республиканы шайлагыла, бир болду шайлагыла, чоң казатты шайлагыла, мекенчилди шайлагыла. Бирок акча таркаткан, акчаны менен сатып алам дегендерди шайлабагыла. Бизди шайлагыла, аларды жайлагыла. Мен силерден ушул сөздү суранып келдим. Силерди жардам берет деп терең ишенем. Бар болуңуздар. Силер баягы агаламга жолго аяктан болот дегенде Кыдырай Исегем айткан экен, жаңыз бараткан кишиге. Эй, сокур, сен агалам айылдан башталат, сен туура баратасың. База берсең агаламга барасың дегендей. О, бийликте олтурган баттың эле айылдан өскөн балдар, жетим жесирлер, байлардын балдары, ууру кескиндин балдары. Бу ата бабасы уурлук кылган, ушуга чейин уурдап келатат. Алар көнүп калган, канына сыйып калган. Буларды жогото албайсың. Булар силерге тос колдук эмес, мына кылыч кармайт. Бутуңарга. Башыңарды алат. Илгери курултай болот дегенде бу Ормон хан өзү хан болуп туруп, билиби жок болсо дагы чанам менен Россияга кеткен экен. 3 айда жетиптир Россияга. Анда баягы бу падышалар жок, аял падыш экен.
bu Натальяда болған аял екен да, падыша. Ошоға барып, арыз мұңын айтқанда, ошонда аял bağлаптыр Орманханды. Қай жағынан болса да мен жардам берем. Бара бер деп тондоп пулун беріп, анан жөнөткөн экен дейт. Анысы кандай, силер чөтөгүңөрдө бир тыйын жок. Жүрөсүңөр. Мына мен көп жылдан бери, 5-6 жылдан бери телевизордан чыкпайм, карап отурам. Баардыгы жалган сүйлөйт. Баары ашып ке сүйлөйт. Мына бир гана ырыс келди, асын тосуп турат. Кылычы жок, тили менен. Мындай деп. Бір жалғыз ырыс келді емне қылып. Бұл ырыс келді, маға ұқша билайды. Бақырат, өкірет, бірақ бұның сөзін ешкім ұқпайды. Мына келеді, ырыс келді. İçimen tütön men de oldurup. Emi sizlerden kelip düşündüp biz nasılsa oldurganlar, aytıp atganlar köküröktü teşip söökö жетти, çocukka жетти. Biz sizlerdi koldoyuz bolar. Aman bolurlar. Kırgızca söz var. Para vergençe bana verdi. Bugün 5-6 gün sonra 2'ye 3 köçeği yokta var. Toğunlar bilen. Kıdırgılar elde. Elde vardı. Koğusunlar elde. Bana geçeden beri şurka bürçet akçaların götürüp. Bizimle aydın kişileri, direktörleri, emirleri şurka bürçet. Men aytkan gazal dedi. Allah'ın Ali Kapta da aytısın, Ali Kapta da altında da şu direktörde kovalagan. Oşolar tıyılsın, tıyılıp aytığa. Bırak size para verdiler. Para vergençe para verdiler. Emi sizlerin yoluna sınır, yoldaşılar kıdır olsun. Emi oyluğun oyuna tileğine kabul olsun. Mına bu akırkı boş gerek şu. Mına eline çok buluz. Uşunu eski alıp bağırız derim. Uşu bir partiyanı koldap geçsek, uşu ötüp geçse, Kırgız'ın eli, Kırgız'ın yeri, balava karabız, giyinkiye böyle söylüyordun bağırttın, uşu yol bilen gider. Amin. Kırgız geldi. Aman bol bol.